Ине менен кудук казган Илимпоз тууралуу баян жасоодо чынында эле мугалим бардык кесиптердин төрөсү экенине ынанбай койбойсуң. Кандай гана кесиптин ээси болбосун, адегенде мугалимден тамга таанып билим алат. Мына ушундай ардактуу окутуучулук кесипти аркалап, билимди туу тутуп изилдеген аалымдардын бири Амангелди Бекбалаев учурда Кыргыз-Орус славян университетинин германистика борборун жетектейт. Буга чейин окуу жайдын гуманитардык факультетинде декан болуп, өзүнө тагылган бир нече милдетти чоң жоопкерчилик менен аткарган. Во-первых, я декан факультета, руководитель. Биринчиден мен факультеттин деканы, миңдеген студенттер менен окуучулардын жетекчисимин. Экинчиден мен методистмин. Жаш окуучуларга өзүмдүн билимимди, чеберчилигимди бергим келет. Азыраак талап кылып, көбүрөөк кеңеш бергичмин десем болот. Үчүнчүдөн мен студенттердин тарбиячысымын. Анткени алар сага карап турушат. Аларга сен үлгү болушуң керек. Сени көрүп, алар сендей болгонду каалашы керек. Мына ушинтип баскан турганын жаштарга үлгү болсун деген Кыргыз Илимпозунун изилдеген темасы эмнеге немис тилинин тарыхы болуп калды. Амангелди агайдын немис тилинен мугалимдик кесипти тандап алуусуна Советтик армиянын катарында 3 жыл кызмат өтөп келгенден кийинки шарт түрткү болуптур. Жаңы ачылыптыр подготовительный бөлүм. Биринчи ачылыптыр. Анан 4 орун калыптыр. Бирөө английский, бирөө немецкий, бирөө математика, бирөө физика. Анда аякта жанагы юрфак, экономак жок болчу. Ушулар эле бар болчу. Анан кайсы агайлар жакшы окутат десем, агай айтты, немецкийде Рахманов деген окутат, абдан кыйын агай деди. Ошо агайга бардым. Кирдим, анда аларга акча төлөчү, 35 сом стипендия төлөчү, студент болуп калганбыз биз ошондо. Анан немецкий ошондо кирдим. Анан аякты университетти бүткөндөн кийин, аны университетти мен артыкчылык менен бүттүм. Анан мени университетке калтырып койду. Анткени мен биринчи кыргыз экенмин. Инфакта артыкчылык менен бүткөндөр. Баары орустар бүтүшкөн, башка улуттар бүтүшкөн, кыргыздар бүтчү эмес экен. Чет тилин кызыл диплом менен бүтүргөн биринчи кыргыз мугалимдин жогорку окуу жайга жиберилгени айрыкча жакындардын арасында чоң сыймык жаратат. Бирок илимге умтулган жаш адис ректордун колдоосу менен дароо эле кайра аспирантурага окууга кетет. Ректор Салмарбек Табышалиев болчу. Декан Жусаев бизде бар эле, ана кирип чыкты, орун жок деди. Орун керек кашыйт. Бул жигит ал деди. Кыргыз жигит экен, 5ке окуптур, ал деди. Анан мени чакырып калды. Мен кирдим, отурдум. Табашалиев унутпайм эч качан ошо кишини эле. Мындай айткан, легендарный адам да. Аны айтты. Же иштейсиңби азыр иште, же окууга жиберейинби? Мен айттым, аспирантурага барам дедим. Айт, орун ач деди. Анан орун ачып, ошол эле жылы кеттим. Бир күн саак бербей кеттим. Аспирантурада адегенде немис тилинин башаты болгон байыркы гот тилин окутат. Гот тилиндеги көптөгөн сөздөрдүн кыргыз тилине окшоштугу болочок Илимпозду кызыктырат да, бир нече багыттардын ичинен немис тилинин тарыхы деген теманы тандап алат. Муну тандап алганым, немис тилинин тарыхы деп тандап алганым анткени уйкасы чыкты көпчүлүгү. Атасы ата экен, апасы апа экен, түгүл эле майдан экен. Аны ошонун ичинде кирдим ошо кафедрага. Биз 3-4 жыл окутчу. Москвада бүт жанагы дүйнөдө дүңгүрөгөн университет, педагогический университет иностранных языков имени Мариса Тереза деген. Белаң 4-5 менен бүттүм аякта. Кайсы курстан баштап сиз немисче эркин сүйлөп калдыңыз? Биринчи курстан эле сүйлөп калдым. Анан ал эмес 4-чү курста Кыргызстанда немис тили боюнча бул жерде 5 эме бар болчу, ушунда 5 жерде немис мугалимдер даярдачу. Биринчи орун алдым. 74-жылы немис тили боюнча биринчи орун алып, студент и научно-технический прогресстен чыккан. Анан Москвага барып келгем ошондо. Илимге баш оту менен кирген аспирант күн-түн билбей окуу менен алектенет. Натыйжада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп келип, өзү окуган факультетте кафедра башчы, кийин факультеттин деканы кызматын аркалайт. Туп-туура 4 жыл мен декабрда жактап чыктым. Окууну бүтө элекмин да, 1 ай калганда жактадым. Кандидат наук болуп келдим. Ошол эле заман завкат кылып койду мени. Ошондо 32-де мен. Ал кафедрада жалаң немистер иштешет. Бүт мени окуткан эжелер, агайлар ошолор башкарып калдым. Амангелди Бекбалаев окутуучулук кызматта тажрыйба арттырды. Түрдүү эл аралык илимий конференцияларда орус жана немис тилдеринде доклад жасады. Илимий иштерин улантып, 1992-жылы докторлугун коргойт. 4 жылда докторский жактадым. Докторлук темаңыз кандай болду? Немис тилинин тарыхы. Немесе кандидатский немис тилинин жана сөздүк, лексика тарыхы. Докторлугу немис тилинин грамматикалык, синтаксинин тарыхы. Ошону жактап келдим мен.
докторлук ошол жерден эле. Азыр Кыргызстанда мен мактан бөлө коеюн, эми мен билбейм дагы башка жанагы филология боюнча ким экен совет доктору. Баардыгы жергиликтүү докторлор. Менден кийин жактагандар. Ошол сиз сыяктуу немис тилинин докторлору, немис тилин жактоочулар чөйрөңүздө барбы кыргыздардын арасынан? Немис тилинин, англис тилинин докторлору бар, мен өзүм даярдагам аларды. Мен өзүм даярдагам 5 бар. Аларды жана салыштырма даярдагам. Анткени түздөн түз накта немис тили боюнча жактай турган жери жок. А салыштырмага болсо болот. Немис тилине кошуп, кыргыз тилине кошуп, орус тилине кошуп жактаса болот. Бүгүнкү күндө мына сиз жаштарды окутуп атасыз. Ошол билимге умтулган, илимге умтулган жаштардын агымы кандай бүгүнкү күндө? Мына биз азыр даярдайбыз бул жерде жалаң котормочуларды. Немис тилден, англис тилден, француз тилден. Совет мезгилде биз жалаң мугалимдерди даярдаганбыз. Азыр даярдап калдык. Эми мындай айтканда кичине деңгээли ылдый болуп калды. Мектептен начар келет. Мисалы мына жылына немис тилге 40 киши алабыз, 30 эле бүтөт. Аягы 5-курста. Биздики специалитет бакалавриат эмес, 5 жыл окутабыз. 10 киши кетет. Бекбулаев кандай жетекчилик кызматтар каалабасын эмгекчилдиги, адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү менен кечээги студенти бүгүнкү кесиптештеринин арасында кадыр барк таап, алар оозунан түшүрбөй сыймык менен кеп кылган абройлуу аалым аталды. Көп жылдары биздин факультетте декан болуп жүрдү да. Анан агай өзүнүн жөнөкөйлүгү менен аябай жакшы адам да. Сол болбосо кээ бир жерлерде бар да, декандарга эч ким барып тура албайт да. Агай бизде декандагы анан бир кафедрада сабак беребиз. Анан бияка келип тамашалап, же болбосо чогуу чай ичип, мындай мен өзүм деканмын деген жок да, ошол учурлардачы. Аябай жөнөкөйлүгү менен агай айырмаланып турат. Агай аябай Кыргызстандагы эң биринчи илимпоз. Агайдай мындай китептерди жазган кишилер жок. Агай жөн эле китеп жазбактан немис Германиядагы бир жерлерди, же болбосо бир тилди окшоштуктарды таап, дайыма мындай салыштырып, студенттерге эле айтпастан бизге да ушундайлар бар деп, ушу агайдын оозунан биринчи биз угабыз. Уникальный деп орусча айта берейин, адам деп айтса болот. Ушунча жашка чыкканча мынчалык китеп жазган киши болгон жок. Ошол эле убакта илимпоз болуп кетпестен, көп эле илимпоз болуп, Илимдер академиясында отуруп атпайбы, агай болсо практика жүзүндө студенттерге өтүп, ушул күнгө чейин сабак менен чогуу кирип, анан чогуу чыгат. Биз агайдын артынан барабыз, агай баары бир мындай эмеси дагы, убагында барып, убагында чыгып. Я знаю его очень хорошо, и всю свою научную деятельность. Мен агайды абдан жакшы билем. Өзүмдүн бардык илимий ишмердүүлүгүмдү агайдын жетекчилиги астында жүргүздүм. Мен ага сыймыктанам. Анткени мен азыр эмнени билсем, анын баары агайдын жетекчилиги менен болду. Илимпоз катары ал дайыма менде биринчи катарда. Кеңеш керек болсо агай жанымда. Биздин кафедра англис тилинен котормочуларды, мугалимдерди даярдайт. Агай лекция окуйт, дипломдук иштерге жетекчилик кылат. Студенттер аны жакшы көрүшөт. Адамгерчилиги чоң, жөнөкөй, принциптүү, чынчыл, адил жана жан дүйнөсү таза адам. Дайым эле мындай адамды жолуктура бербейсиң. Агартуучулук эмгек жолунда Амангелди Бекбалаев Ишеналы Арыбаев атындагы Мамлекеттик университетинин ректору, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору, Кыргыз-Орус Славян университетинин гуманитардык факультетинин деканы болуп көп жыл иштеди. Азыр мындагы германистика борборун жетектөө менен студенттерди окутуп, устат катары илимгөй жаштардын чоң тобун даярдап келет. 3 немис тилинде, 3 орус тилинде. 6 лекция окуйм. Андан тышкары кандидат докторлор даярдайм. Ушул жерге келишет. 30 кандидат даярдадым, 5 доктор даярдадым. Акыркылары проректор, ректор болуп иштеп жүрүшөт. Аягылар зав кафедра болуп иштеп атышат баары. Даярдайм да аларды. Анан мен өзүм мындай айтканда школам бар да. Бирок официалдуу түрдө мен жанагындай жаман көрөм. Жарыялабайм, мен кыймын, аны жаман көрөм. Агайдын илимдеги эмгеги, жаштарга берген билими жогору бааланып, бир катар ардак грамоталардын жана мамлекеттик сыйлыктардын ээси болду. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор, белгилүү германист, Россиянын педагогикалык жана коомдук илимдер академиясынын, Нью-Йорк илимдер академиясынын академиги, Токио Сокка Гаккай университетинин илимий сыйлыгынын лауреаты, бир катар тарыхый романдардын автору Амангелди Бекбалаев жаштарды илимге тарбиялаган чыгаан аалымдардын бири. Мой отец очень сильно любит свою профессию.
Менин атам өзүнүн кесибин өтө жакшы көрөт. Күн сайын өзүнүн лекцияларына даярданыш үчүн баарыбыздан эрте турат. Ал өзүнө да талапты абдан катуу коет. Ошон үчүн да өзүнүн ишин сонун аткарат. С первого курса обучаюсь у Амангелди Абдыжапаровича. Биринчи курстан тартып эле Амангелди Абдыжапаровичти окуп жатам. Дайыма бизге немис тилиндеги лекцияларды окуйт. 3 жылдан бери бир кафедрада бирге иштейм дагы. Абдан ар тараптуу билими бар. Кандай маселе менен кеңеш сурасак бизге ачык. Такай шайыр, тамаша көй. Бизге гитара чертип, ырырдап берет. Өзүнүн жаш курагына карабастан студенттер менен бирге коомдук иштерге да активдүү катышат. Гот тилин, немис тилин мыкты билгендиктен Амангелди Бекбалаев бир катар европалык архивтерден тарыхый окуяларды, айрыкча гундардын таржымалын окуп изилдейт. Андагы табылгаларын илимий макалада жазуу менен бирге кыргыз Атилла гундардын хан өңдүү тарыхый романдарды жазган. Илимий статья жазсам, макала жазсам, 10 киши окуйт, 3 киши окуйт, башка окубайт. А мындай көркөм түрдө жазсам, адабий көркөм түрдө жазсам, көп окуйт, баары окуйт, түшүнөт. Ошон үчүн адамдар ушуну билсин деп жасаштар мен. Биздин кыргыздар аны билсин. Биз жөнөкөй эл эмеспиз. Бизди Кудай жакшы көргөн элбиз. Мына 2200 жылдан бери бизди эмебиз бар, жана ысымыбыз бар. Өзүбүз мамлекеттүүлүгүбүз бар. Кандай болсо да мамлекеттүүлүгүбүз бар. 2200 эч кимге баш ийген эмеспиз. Мына канча элдер бар. 2500 жыл мамлекет жок дешет. Мындай айтканда санды алып беришет. Сен сыяк болуп беришет. Биз мындай Кудай, анткени биздин өзүбүздүн эмебиз башкача кичине, биздин духубуз. Ошол китепти чыккандан кийин кандай реакция болду коомчулуктан, илимпоздор арасынан? Эми кандай айтсам болот? Эми биз кыргызбыз. Кыргыз бир жагы биз мындай чечкиндүүбүз, бир жагы биз көрө албайбыз. Көрө албаштыгыбыз бар. Өзгөчө илимийде, көркөмдө артист эмелер, жазуучу эмелер, жанагы доктор профессор бири-бирин көрө албайт. Аны жалаң бизде эмес, баары ушундай. Бирок биздики өзгөчө да. Биздики өзгөчө. Эми көп эле болду. Бирөө ачык критикалаган жок. Бул туура эмес деп. Бир эме чыкты. Бир тарыхчы, бир тилчи, бир эме критикалаган жок. Ал эмес тарыхка киргизди. Жана акыркы Осмон Ака Ибраимов киргизди. Бирөө эметпей туура эмес айта албайт. Анткени каршы чыгыш үчүн далилдеш керек. Аны далилдей. Кыйыр түрүндө каршы болушту. Кыйыр түрүндө башка улутта каршы болду. Башка улутта. Орустар, казактар алар жаза баштады бул. Биринчи түрдө казактар. Биз кыйынбыз деп. Бирок бааны көрсөттүм. Ай, мына казак кыргыз бир тууган, бирок биз баарыбыздын чоң атабыз кыргыз. Бир тууган болсок да силердин да чоң атаңар, биздин да чоң атабыз кыргыз. Кыргыз 4 том жана гундар, 1 том өзүнчө Баламбер, Анатила. Түрктөрдөн да жазган 2 том. Хайридин Барбароса деп. Дуңгандардан да 1 том жазган. Амангелди Бекбалаевдин немис тилинин башаты болгон гот тилинин тарыхын изилдөө менен бирге гундардын тарых таржымалына сүңгүп, аны терең билгенден кийин жазган китептеринин бири Кыргыз Атилла гундардын ханы деген китеп немис тилине жеткен. Учурда ал китепти немис тилине которуу максатында Германиядан келген адис иштеп жатыптыр. 5 ай болду, бир немис келди. Германия жиберип турат, Кристоф Ваксмут деген. Өзү жашап атат, Германия өзү төлөп бериптир. Мен китебим которуп атат Атилла. Атилла хан кыргыздардын ханы деген. Илимий деген нерсе бул эме да. Бир сөз үчүн кээде бир ай кетет. Маанисин табыш. Аларга кандай кызыкчылыгы бар ушул китепти которууда? Же тарыхтарын туура жаздыбы, коштубу деген ошол жагы. Алар кызыкчылыгы мындай экен да. Алар таң калыптыр. Бул кандай? Бул кыргыздар бизге эмне тууган болуп атат деп. Тууган эмес, бирок силер менен бир мамлекетте жашаган деп аларга китебимди берипти бирөө. Жана аналар кызыгып буга грант берипти бир кишиге. Сен бар, ошону которуп кел. Которуп келгенден кийин биз акча истейбиз чыгарабыз бияктан деп. Сизден дагы бир жардамдарды, көмөктөр сурандыбы ал котормочу? Такай 2 күндө бир чалат. Бурулар кайсы? Оң канат, соң канат, сол канат деген булу. Ал орусча да билет. Москвада бүткөн окууну. Өзү Германиянын немиси. Чалат да такай мына кандай болот? Бул кандай болот? Бул муну туура эмеспи? Кайсы жерден алдың аны? Аны айтып атам, мына жерден алдым, мына эмеден алдым. Бүт алды мени эмне айтып атат, анткени Германияга чыкса дейт, бир сөзгө тийишет дейт. Бир сөзүң туура эмес болуп калса, анда айтат, бул Бекбалаев калпты жазыптыр деп. Ошон үчүн бүт эметип атат, өзү эметип атат, даярдап атат Германияга.
Илим менен алектенип жүрүп, бизнесмен болбой калганына кубанган профессор өз кесибин өзгөчө сүйгөн окумуштуу. Келечек жаштарыбыз үчүн эмгегин аябаган Илимпоз дайыма педагогдук эмгекти даңазылап, анын баасыз баркы менен сыймыктанат.